өтө оор, абдан оор нерсе. Бирок ушундай балдар төрөлөт экен. Бизде азырынча статистика боло элек, бирок күнөн күнгө, жылдан жылга аутизм менен келген балдардын саны көбөйдү. Это уже 9-й год. В настоящее время к нам в центр ежедневно ходят 70 детей, которые занимаются по индивидуальным и групповым программам. Кроме этого, у нас трехмесячные программы «Семья и ребенок», где мы обучаем на постоянной основе 25 родителей. Жардам болду, и мотивация болду. Анан баары өзүң балаңда кыя албайсың. Же бир жакка алып барып кое албайсың. Же өзүң бирдемеге алаксып, ушундай аракет кылып, иштеп, мындай эл катары жүрөйүн десең, андай болбойт эч качан. Тынымсыз 24 саат бою күнү түнү көзөмөл. 4 бал үйдөн сыртка чыкпаган жашоо. Бул аутизм менен ооруган балдардын ата-энесин кээде үмүтсүздүккө түртөт. Ал эми балдар үчүн коом менен болгон мамиленин, байланыштын жоктугу көнмүш адат. Чынында бул оору менен ооругандардын саны күн санап өсүп жатканы зээнди кейитет. Саламатсыздарбы? Биз азыр аутизм менен жабыркагандарга жардам көрсөткөн Республикалык психикалык ден соолукту чыңдоо борборунун алдында турабыз. Себеби аутист балдарга кандай мамиле кылуу керек, алардын ата-энелерине дагы түшүндүрүү иштери жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүлөбү? Бул жаатта атайын адистер даярдалабы, жокпу? Ушул тууралуу суроолорго жооп алууну туура көрдүк. Аутизм бул эми оору эмес, бул психикалык бузулуу деп айтылат. Аутизм менен келген балдардын көпчүлүгүндө эң биринчи анын тилинин жоктугу, то есть речь отсутствует. Экинчиден адамдар менен, өзүнүн туугандары менен байланышы жок, өзү менен өзү болгон балдар. Бизге көбүнчө балдарды 3 жашынан баштап алып келет. Эмне десеңер, 3 жашка чейинки балдарды көбүнчө неврологдор көрүшөт. Анан кийин баягы көбүнчө бизде кыргыздарда кандай бала төрөлгөндө бул шашпай сүйлөйт, баары калыптанат деп күтүп жүрүшөт дагы. Анан кийин 3 жашка чыгып бала эч кандай тегеректерине эч кандай мындай байланышы болбогондуктан анан кийин бизге кайрылышат. Аутизм менен келген балдардын көпчүлүгүнүн тили чыкпайт. Тили чыкса дагы вот экинчи эң акыркы сөздү, мисалы үчүн ата-энеси кайрылса ошону кайталайт, болбосо эхолалия деп коет, кайталайт. Бирок өзүнүн оюн түшүндүргөнгө эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Бала өзү менен өзүнүн бир дүйнөсү менен алек болот да. Оюнчуктарга кызыгуусу таптакыр жок. Балдар менен ойнобойт, өзүнчө алардан сырткары өзүнчө бөлүнүп ойногонду жакшы көрөт. Анан эми баланы ата-эне сүйүп, кучактап, мындай эркелеткиси келгенде бала ошончолук агрессия болот да, потому что аларга жакпайт. Бул оору жөнүндө баягы ата-энелер башында өздөрү да түшүнбөгөндүктөн, Туура. мындай психикалык жабыркоого түшпөй калышты. Баланын ушундай ооруга калган кабыл алыш өтө оор болот экен аларга дагычы. Эмне үчүн баягы психиатрлар тарабынан ата-энелерге жетиштүү деңгээлде түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөйт? Көбүнчө балдар психиатрына балдарды ата-энелери 3 жашынан кийин алып келет да. Уже алар неврологдордон өтүп, эң биринчи поликлиникада педиатрлардан өтүп, баардыгын билип келгенден кийин бизге келет. Бирок бул жерде отурган биздин психиатр докторлорубуз кененирээк колунан келишинче түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Эмне дегенде баягы баласынын ушундай абалын көргөн ата-эне аябай стресске кабыл болот, чынында эле, потому что ошол баланы мындай тегерекке үйрөтүш, өзүн өзү тейлегенге үйрөтүш, анан окутуш бул аябай проблема болот да. Ошон үчүн ата-эне эң биринчи ушул кабарды уккандан кийин, что баласы аутизм дегенден кийин анан стресске кабыл болушат. Анан азырынча эми
диагностика жакшы коюлуп калды, бизде психиатрлардын баары обученный баардыгы тең. Анан бул поликлиникада иштеген врачтар эң биринчиден ошолор кеңеш бериши керек эле, бирок алардын канчалык деңгээлде аутизм менен билими бар, мен аларга айта албайм. Бизде азырынча статистика боло элек, бирок күнөн күнгө, жылдан жылга аутизм менен келген балдардын саны көбөйдү. Рука в руке реабилитациялык борбору тарабынан жыл сайын аутизм менен ооруган балдардын коомго аралашуусуна шарт түзүү максатында атайын ар кандай иш-чараларды өткөрүп келет. Бул иш-чарада чыгармачыл адамдар келип, жагымдуу музыка тартуулап, ошону менен катар балдар ата-энелери менен оюндарды ойношуп, көңүлдөрүн көтөрүп кетишет. Наша организация «Рука в руке» работает уже 9-й год. 30 балага ата-энеси менен үй-бүлө жана бала деген программанын алкагында саат өткөрөбүз. Биздин уюм 13 шарт түрдүү программанын негизинде окутат. Борбордо 40тан ашык адистер иштейт. Биздин кызматтар бекер эмес, анткени аутизм багытында атайын адистер менен иштешкендиктен ата-энелерден түшкөн каражатты алардын айлык акысына төлөп беребиз. Балдар абдан көп, бирок биз баарын кабыл ала албайбыз. Тилекке каршы көпчүлүк ата-энелердин каражат жагынан мүмкүнчүлүгү жок. Бирок борборубузда жашоо шарты төмөн ата-энелер үчүн кайрымдуулук катары бир аз жеңилдиктер каралган. Жыл сайын 2-апрель күнү буунун чечими боюнча дүйнөлүк аутизм жөнүндө маалымат таратуу күнү белгиленет. Бул күнү биз ушундай көйгөйлөр бар экендигин коомчулукка көбүрөөк маалымат жеткирүүгө аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө балдарыбыз музыкалык аспаптардын кошулуусундагы чыгармаларды угуп калгандыгы сүйүндүрөт. Анткени 5-6 жыл мурун мындайды биз кыялдана да алчу эмеспиз. Жыл сайын коомубуз боорукер болуп баратат деп ойлойм. Анткени жардам бергендер көбөйүп, коомчулуктун көбү аутизм деген эмне экенин түшүнүп, ооруган балдарды коомго аралаштыруу маанилүү экенин билип калышты. Но у нас бывает так, что мы пишем проекты. Менин балам 10 жашта. Аутизм менен жабыркайт. 2 жашында билип баштадым, башкача экенин 2 жашында билип. Анан кийин РЦПЗга кайрылдык, невропатологторго кайрылдык, педиатрларга кайрылдык. Дары менен көп жардам берген жок, анткени тили жок, атынан атасы карабайт, сөзгө түшүнбөйт. 2 жашта уже бала түшүнүп калыш керек баарын. Буну алып кел деген алып келиш керек, бул эчтеке түшүнбөйт, эчтеке билбейт. Анан кийин интернеттен «Рука в руке» деген объединение бар экен, ушундай балдардын ата-энеси чогулушуп, баары ушинтип организация кылган угуп, ошол жака алып барып, анан балам ошол жактан сүйлөп баштады, ошол жактан занимация этип специалисттер. Ошол жактан занимация этип, анан кийин 7 жашында мектепке барып баштады. Мектепке, спецмектепке барып баштады. Актан дагы жардам берди, социализация болду. Балдар менен аралашканды үйрөнүп, коомго аралашты. Мама, я хочу мороженое. Өзүнө керектүү нерсенин баарын сурайт. Азыр сурап атат, я хочу мороженое деп. Өзүнө эмне керек, ошонун баарын сурап айтып. Так. Мен бияка баргым келет, тияка баргым келет деп баарын айтып калды. Бул борбор мындай иш-чараларды өткөрүү менен Махабат Исмаилова сыяктуу ата-энелерге көп жылдан бери ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Мамашам жардам кылды, бирок аутизмди биз түшүнгөн жокпуз. Анан аны окуп билип алалы десек, балам тынчы жок болот, аябай спокойный болбой, аябай буйный состояние болот, ыйлап катуу, истерика катайт этип, тынч эмес, ушундай уктабайт такырчы. Анан мен каяктан интернеттен маалымат алам, эгер өзүмдүн балам ушундай тынчыбай атса. Маалымат эчтеке болгон жок, эчтеке түшүнгөн жок. Анан бир центр «Рука в руке» болуп калып, ошону бир врачка барсам, анан айтты, ошол жакта центрга барсаң деп, аякта Жылдыз эжеге жолуктум, ал менен балаң жок кел деди, балам жок,
ал жакшы түшүнөт, билет экен, анан барып түшүндүрүп ал айтып атты, өзүнүн небереси тууралуу айтты. Анан Кайсакка чейин барып, даже Америкага чейин барып келгендерин айтып беришти, что это бул диагноз дарыланууга мүмкүн эмес экенин түшүндүрүп айтты да. Бирок ал айтканда ошо центрда балдарды, ар кандай балдарды көрүп жерге жатып калып, бирөө баспайт, тиштенет, такыр түшүнбөйт, токпайт. Балдар буту кол баскан жашынакай балдар, бирок такыр эле мындай как эмеде жөн эле бир какой-то бир эме фигура жүрөт да. А мен аябай чын өзүм корктум. Анан ал центрга барса балам отурдун, аны көрүп алып жаман эме болот дедим да, жаман таасири тиет го деп барган жокмун. Балам алып барган жокмун. Бирок мен өзүм болсо презентация, семинарлар болуп атты, энелерге жардам болуп атты, психологический ошо болгон презентация, болгон семинарларына катышып аттым. Анан чет өлкөдөн көп эмелер келди, профессор болгон специалисттер келип атышты, аботерапист, аутизм боюнча атайын психолог, химиктер келип атышты. Ошолор бизге чоң семинарды өткөрүп, түшүндүрүп болгон, видеомонтаж болгон роликтер бар экен, бизге түшүндүрүп, ошондон анан түшүнүк пайда болду. Буга чейин бизде Кыргызстанда бир да түшүнүк жок экен. Бир да эч ким түшүндүрүп берген жок, айткан жок. Если даже врачтар диагнозду билсе, диагнозду билет да, бирок эки сөз менен ушунча энеге пайдалуу нерсе айтыш керек болчу да, же психологический поддержка кылып. Мен болсо убакытта болсо түшүнбөй канча жөн эле башым чайналып жүрө берди. Же интернетте карайын десем, балам неспокойный, маалымат ала албайм, же түшүнбөйм. Анан ошентип жанагындай специалисттер келгенде маалыматтарды алып түшүнүк пайда боло баштады. Каарманыбыздын жалгыз уулу 10 жылдан бери аутизм синдрому менен жабыркайт. Жалгыз боо эне 8 жыл мурун жолдошунан, пандемия учурунда таянар доосу апасынан, андан кийин катары менен бир тууган 2 инесинен ажыраган. Бир гана мама аябай поддержка кылып атты. Мен ыйлап, ушунча жолдошумда жок каза болуп калганда аябай катуу ооруп болду да. Анан башка балам жок болсо жардам берип, ушундай баланы ойното тургандай бир гана энем жардам кылып атты. Мага болсо мен ыйлап кандай эметип турганда да мамашам ал күлүп жайнап, балким ары карап ыйлап жүргөндө бир да көз жашын көргөзбөй, кызым карачы кандай баланы берген деп жайдары күлүп ушундай сонун баланы берген, карачы кандай бала, буну Кудай сүйүп берген, бизди Кудай жакшы көрөткөн кызым. Уш баланы канча бала карап атабыз, канча кишилер карап атабыз, муну Кудай сүйүп, канча киши карап атабыз, ушунча сүйүп турбайбы бизди деп ушинтип мага күлүп жайнап ушундай айтчы да магачы. Ошол деми мамамдын ошол берген болгон поддержкасы мага аябай чоң эме болду да, чоң жардам болду, мотивация болду. Анан баары өзүң балаң да кыя албайсың, же бир жакка алып барып кое албайсың, же өзүң бирдемеге алаксып ушундай аракет кылып иштеп, же мындай эл катары жүрөйүн десең, андай болбойт эч качан. Мага эч ким жардам бербейт учурда. Конечно, менин бир туугандарым азыр 2 иним каза болуп калды, мамашам да каза болду. Инфаркт. Мамам ошол август айында катуу ооруп, ПЦР алып, врачтарды чакырдым, анан бүт таза чыкты, анан инфаркт болуп, реанимациядан каза болду. Андан кийин иним каза болду. Андан кийин эң кичүү иним каза болду. Ал иним инфаркт болду да, а 3-чү иним эпилепсия болуп көчөдөн жыгылып калыптыр. Ошентип 3 адам, жакын адамдарымды жоготтум. Алар мага каралашып жардам кылышчу. Жок дегенде эшикке алып чыгышып, ойнотконго аракет кылып жардам кылчу. А мен мамамдын карааны эле канча көп болчу. Бирок эч ким жардам кылбайт. Просто мен азыр бир иним бар, 2 сиңдим бар, семьялар бар. Бирок, конечно, алар аракет кылышат. Алардын деле семьясы бар. Мына көчөнү эле сиңдим келип, үйдү тазалап, жыйнап берип кетти. Аракет кылам да мен үйдө жүргөндөн кийин, бирок ушундай баланы багыш өтө оор, абдан оор. Буну бир киши бага албайт. Экөөлөп, үчөөлөп, кичинекейсинде 4-өлөп, 5-өлөп бакчыбыз, карачыбыз да. Анан бул ыйлабай турса деле монтип тынч отурганы бизге кандай бакыттуу.
талай да, просто бұның тамағын даярдап бүт бардығын жедірішкін керек, өзі жебейді. Анан кейде учурлар болот, мұның приступ кармайт да. Приступ деген бұл жығылбайт, бирок баягы психологически абдан кыйкырып, бұл кыйкырган только мунуку жанагы телефонго мунун эмеси бир зависать этип, бир программасы болбой, ойну жакшы нерсени каалайт да, ошонсу болбой калса бул катуу истерика болот. Ошону талап кылат, ошол болуш керек. А мен ошону көндүртөйүн, телефон бербей аракет кылайын деп атайын, мына көрүп атасыңар, тренажерный бирөөлөрдөн сурандым элем, ушуну Кудайга жардам кылып деп ушуну көтөрүп алып келип беришти. Бала эшикке чыкпаса, аба жутпаса, даже терезени аштырбайт. Анткени звуктар буга аябай эме да, таасирин тийгизет. Анан кийин ушу тренажерный беговой дорожка алып келип, мен да машыгып, мен өзүм эшикке чыкпасам, анан ойлодум да ушундай эме баламда эметсе, тепсе, кичине эме өзгөчөлүк болуп, кичине жакшы өзүн сезет депчи. Анан баарган аракеттерди кылам. Өтө оор, абдан оор нерсе, бирок ушундай балдар төрөлөт экен. Балким төрөлбөсө бир какой-то себептерден болот экен, Кудайдын берген экен, бирок ошого бир гана айтар нерсем, бизде деген, биз кайсы өлкөдө жашап атабыз? Биз Кыргызстанда жилеги бар, биз чоң өлкөдө жашап атабыз да, ошондо бизде клинический психолог, врачтар бизге түшүнүк берип, жардам кылыш керек, моральный поддержка кылыш керек. Ал деген айтыш керек. Ошол кезде кыйналып мен өлүп талып барып атсам, баламды монтип кыйналып, балам кыйкырып бакырып атса, түшүнбөй атсак, эки сөз менен өзү врач да, медик ал, жогорку билимдүү, жогорку даражадагы адам, ал деген чоң психолог, эки эле сөз, мага 5 сөзүн айтпай эле койсун, 2 сөз менен айтыш керек. Ошол нерсеге билим жок. Адамга ушундай качество, мамиле кылуу, адамга жакшы нерсе, жакшы керектүү, полезный сөздү айткан нерсе жок биздечи. Бир гана ошо ишти өйүтөт, ушундай өкүндүрөт. Канча азыр энелер кыйналып, убактысын көп нерсеге кетирип алганда, убакыттычы. Азыр мен болсо болгон башыман өткөн нерсени как уже психолог эле болуп калабыз да, мен ошол болгон полезный, пайдалуу нерсе, кеңешти бере алам да энелерге, кыйналган энелерге. Ушундай ата эне болсо, мен болгон эмемди аябайм айтып кала алам. Бирок ошол учурда көп нерсени өткөзүп эткенбиз. Тияка чуркайт экенбиз, бияка чуркайт экенбиз, дарылатабыз депчи, бирок ошону туура багытка жөнөтүш керек экен. Бизде аба терапевт специалисттер жок. Болсо да ошолорду жакшы окутуп, анан кийин ошол мамилени үйрөтөт балагачы. Анан бул бала деген режим болбойт да, кээ бир айтат катуу кармаш керек, катуу режим менен депчи. Бирок тилекке каршы андай да болбойт, потому что бул психологиялык органическое поражение мозга болот да. Бирок ошого карабастан интеллект сохранный бул балдарда кээде ушунча аябай акылдуу, кээде мен түшүнбөй кетем да. Кээде ойлойм да, ушундай Кудай таалам ушундай сынап, ушундай башка нерсени берип атабы деп болгон түшүнүүгө аракет кылам да. Жашоонун азаптуу күндөрүн башынан кечирип жаткан Махабат айым тагдырдын таразасынан ооп кетпей, күндүн атканын, түндүн батканын сезбей күн кечирип келет. Бала дегенде эне бул иретин кесип берүүгө даяр эмеспи? Каарманыбыз уулунун өзгөчө болгонуна карабай шүгүр келтирип, мээримин төгүп сүйүп жашайт. Бул да болсо Кудайдын жазган тагдыр экенине топук кылып, дагы да жакшы күндөр алдыда экенинен үмүтү чоң. Бул Кудай таалам наоборот мага мээ берсе экен, көзүңөрдү ачкыла, бул жашоо башкача болот, ушундай башкача мезгилдер болот, ушундай көп нерсени берип атат. Мен эгер ушу балам болбосо, мен ушундай сокур сезим менен эле калмакмын. Кудайга ыраазымын дейм, ушундай бала берипчи, ушунча көп нерсени үйрөтүп атат бул баланчы. Кайра.
Мамлекет тарабынан балага жана энеге бир аз акча чегерилип берилген. Бирок энеге чегерилген акча бала 18 жашка чыкканча эле. Жашоо кымбаттаган сайын кыйындап барат. Ал акча күнүмдүк жегенине араң жетет. Кээде эл тарабынан колдоолор болуп калат. Өлкө жалгыз бой энеге да чегерип берген бир аз тыйынды бала 18 жашка чыкканда эле алып койбой, өмүрү өткөнчө берилсе деп тилейт. Себеби баланы өмүр бою жанынан чыкпай кароого туура келет. Каарманыбыздын уулу Рикардону кадимки балдар ойногон оюндар кызыктырбайт. Ал башкача оюндар менен алек болот. Өзү менен өзү ойноп, башкаларга кошулбайт. Телефонду ар качан жанына алып, ага байланып калган. Кээде бири-бирин түшүнгөнсөк мышыгы менен ойнойт. Баланын мүнөзү бул негизи жакшы жагы аябай акылдуу. Кээде таң калам да, мен ойлойм, кээ бир көп нерсени кабыл албайт, түшүнбөйт да. Бирок бул өзүнө керектүү нерселерди түшүнөт. Буга кереги жокторду бул укпайт, түшүнбөгөндөй болуп калат. Бирок бул баардыгын түшүнөт экен. Анан абдан акылдуу, даже сүйлөшүп аткан сөздөрдөн акырын сүйлөсөк да ошону сезип угуп туюп коет да. Кээде категорически жок, барбайм деп мен акырын шыбырап сүйлөп, бир эже менен отуруп сүйлөп атсам, көлгө барыш керек эле мындай десем, жок, нет деп кыйкырды да сүйлөп. Анан кийин бунун агрессиясы бул жанагы мунун дарты негизи телефон. Вот телефонду бербейин деп аракет кылдым, канчачы телефондон чыгарайын десем, бирок уже тилекке каршы абдан оор болуп атат. Только кичирек кезинде да жана бала психологически, психиатрически кыйналчу да, аябайчы ыйлап, өзүнө келе албай. Ошол учурда тамак да жебей кыйын болду. Анан мен телефонду берип, баланы как-то успокаивать этиш керек болчу да, тынч кылып. Анан бул көзү менен визуально түшүнчү да, түшүнүп эмени карап телефонду. Анан ошол кезде оозун аччы. Анан ошондо биз тамак берип кормить этип калчык. Эси бир нерсени, телефондон кызыктуу нерсени көрүп эметпесе, бул такыр жебей койчу. Анан ошентип телефонго көндүрүп, балам тамактандырчым, айла кетип. Ал оюнчукка кызыкчу эмес, такыр только телефонго бир нерсени көрүп, ошонча сенсорный көп нерселер бар да, кызыктуу карап атып, анан тамак жечи. Анан азыр болсо кичине чоңоюп, эмелери оңоюп, жакшы болуп калды. Жанагы катуу ыйлаган нерселери жоголуп, мисалы көчөдө кичирек кезинде кетип баратканда жөндөн жөн эле туруп эле бир маалда катуу чаңырып ыйлачы. Бул жөнөкөй үй эмес да, мен ойлочумун да, оюнчук сурап атат же бир нерсе көрүп калып ошону алам деп ойлочу да, ойлоп атат го десем, жок, ошо такыр катуу чыңгырып эле ыйлап эле ошол жерден жылбай, даже жерге жатып калат да, турбай эле. Ошо кенедей баланы ошо жерден даже көтөрө албай, оор ошо жанында 1 саат 2 саат турчумун. Өзүм кыйналчумун. Элдер келет, кээ бирөөлөр келет, эмне балаңды уруп атасың, сабап атасыңды дейт, же эмне өлтүрүп атасың, же сенин балаң эмес, урдап кеттиңби, же эмнеге чаңырып атат дейт. Даже бир жолу случай болгон, милициялар кетип баратып келген, бул бала эмне чаңырып атат депчи. Алар ойлосо керек, өңү да башкача да. Анан бул же нянькасы болуп балага мамиле кылып билбей, же сабап атат деп. Просто бул баягы кээде памяти бирок аябай күчтүү. Кичинекей кезинде, мисалы 1-2 жашында, 1 жашында эстеп калган бир магазин бар эле, ошону эстеп калган. Биз ошо магазин тараптан өтүп кетсем, бул андан бери 2 жыл өтүп кеткен. 1 жылбы 2 жыл. Бул кичинекей болчу да, ошондо 2 жаштан өтүп калганда, бул эстеп калып, ошо магазинге кирем, артка кайт деп атыптыр да. Мен болбой өтүп кете бергем. Андан кийин түшүндүм, что бул сүйлөй албайт, анан ошо магазинге кирмей экен деп. Бирок багы успокаивать этип, аракет кылып, багы алып берчим, оюнчук алып берүүгө туура келчи. Бирок бул оюнчукту жөнүнө барып эле алып алчу эмес да. Просто бул өзүнө керектүү эң жөнөкөй эмес, качественный оюнчукту барып издеп туруп алчы. Жана пластмасса жөнөкөй оюнчукту алчу эмес. Кээ бир кичинекей балдарга жылтыраак, жакшы оюнчуктар көрсө эле баса алып тынчып калып, жок, бул өзү ушундай кымбат, жакшы, баалуу, жакшы жанагы машина железный, өзүнө керектүү мындай. Аны алганда эми ал сувенир кылып коюп койчу. Ал балдардай болуп, балдар ойнойт го, ары жүргүзүп, бери жүргүзүп, жок, ошону карап, тиктеп коюп койчу. Ошол телефон менен
жалаң телефонго кызыгат, анан ушундай роутер техникага аябай кызыгат. Анан мен деле муну каалабайт элем да, ушул телефондо отурушун, бирок такыр айлам жок, аргам жок. Эми ойлоп атам, ушундай эле телефон менен бир направление кылып или балким телефонду оңдоп бир нерселерди, технический нерселерди үйрөнүп ушуга багыт алат болуш керек дейм да. Анткени өзү деле өткөндө ушундай ойноп атып, мен билген эмесмин, менин соткама интернет келбей калды такыр. Оказывается, бул компьютерге эле могу роутерден буруп коюптур. А мен аны билбейм, муну даже мастерлер билбейт, мен билбейм. А роутер эмес, бул өзүнүн программасы телефондон кирип туруп, өзүнө эле келгендей кылып коюптур интернетти. А мага интернет келбей калды. А мен бузулуп такыр кирбейт. Паролун жазып атам, мага интернет келбейт. А бул кызганыптыр да, меники күчтүү болсун деп, бул өзүнө буруп алыптыр телефондон. А мунуку эле ойной берет да, а меники уже мага келбейт, буга эле келе берет да интернет. Ошону өзүнүн телефонунан жазып алыптыр. А менин акылым жетпейт. Мен ал деңгээлге мен билбейм аны, кыла албайм. Ошондой. Баланын кээ бир өзгөчөлүктөрү бизди аябай таң калтырды. Өзүнүн техникага болгон жөндөмүнөн уламбы, Айтур съемка учурунда камерабызга карап ийне жибине чейин анализ жүргүзүп койгонун байкадык. Махабат Исмаилова баласын кароосуз таштап кеткенге болбогондуктан эч жерде иштей албайт. Каралашканга жакыны жок. Мамлекет берген акчаны дары-дармегине эптеп жеткирип күн өткөрүп келүүдө. Ал кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурайт. Аз болсо да акчалай жардам көрсөтүүнү каалагандар Элсом номерине которсоңуздар болот.